Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда бүгүн 26 сентябрда Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде 2022 жылдын 14-17 сентябрында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы окуялардын жүрүшүндө курман болгон УКМКнын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери, танк экипажынын мүчөлөрү Шералы Анаркуловдун, Санжарбек Анаркуловдун жана Жаңыбай уулу Тилектин сөөгү жерге берилди. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, экипаждын 3 мүчөсү аткылоонун натыйжасында танктын ичинде тирүүлөй күйүп кетишкен. Сөөгүктөрдү аныктоо үчүн тийиштүү экспертизалар жасалган. Мамлекет башчысы курман болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, митинг реквием өттү. Санжарбек. Tilek. Bilavаңыздар, кайрат кылгыла. Боору бүтүн эч ким жок. Баарыбыздын боорубуз бүтүн эмес. Кайрат кылыңыздар, бейисинен орун берсин. Курман болгон баатыр жоокерлерибиздин ата-энелерине жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Ушундай эр жүрөк уулдарды тарбиялап өстүргөнүңүздөргө башым дейип таазим кыламын. Эр азамат уулдарыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Баатырларыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын аттары эгемендүү өлкөбүздүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калат. Урматтуу агайын туугандар, бул күндөрдө жалпы кыргызстандыктар, алыс жакында жүргөн мекендештерибиз, баарыбыз баткен жергесине болгон куралдуу кол салуунун, агрессиянын натыйжасында 62 жараныбыздын өмүрү кыйылганына сай сөөгүбүз сыздап турган убагыбыз. Буга чейин эле көйгөй жараткан Кыргыз-Тажик чек арасын Кыргызстан тарап ар дайым сүйлөшүү жолу менен чечүүгө умтулуп келебиз. Дегеле кыргыз эли эч качан бирөөнүн жерине көз артып, кандай жол менен болсо да басып алайын деген эл эмес. Кыргызстан эли ар дайым калыстыкты туу туткан, акыйкат жолду тандаган, нарк күткөн айкөл эл, бийик эл. Пейлингенен коюп, кучагын жайып, канчалаган элдерди батырган кемеңгер эл. Айкөл Манас атабыз кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып, журт кылган эл. Таза ниет менен салам айтып келгендерге сунаарга ашы даяр. Жаман ниет менен келгендерге кынында кылычы даяр элибиз тарых барактарында далай жолу катылгандын катыгын берип келген улуу эл. Ал эми кылымдардан бери коңшу жашап келе жаткан Тажик элинин башында тургандар чек ара маселесин тынчтык жолу менен чечүүнүн ордуна алдын ала чагымчыл план түзүп, бир эле учурда бир нече жерден чабуул жасап, маселени агрессия жолу менен чечип, жерлерин басып эле алабыз деген арам ой менен Кыргызстанга кол салышты. Ал тургай чек арадан алыс жайгашкан облустун жүрөгү Баткен шаарындагы реактивдүү куралдар менен аткылашты. Өрүк зарылуу Баткен жергебизге бүлүк салды, бейпил жаткан элибиздин башына караң күн түштү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 сентябрда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргызстан жана Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын биргелешкен жыйынына катышуу үчүн Бишкек шаарына келген Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы жыйындын жыйынтыгы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча укуктук процессти эки өлкөнүн элдеринин кызыкчылыгында тез арада бүтүрүүгө көмөк көрсөтөөрүнө ишенмен билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана эки тарапты кызыктырган башка тармактарда кызматташууну мындан ары кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча пикир алмашуу болду. Тараптар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын талкуулап, ошондой эле визит алкагында белгиленген биргелешкен пландарды жана долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Баткендин Аксай айылынын тургундары Тажикстандын Бедак заставасын алып салуусун суранышкан. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиев Аксайдын активдүү тургундары менен сүйлөшүп, акылдашканын айтты. Алар мага бир гана Тажикстандын Бедак заставасын алдырганга, токтотконго күчүңүз жетсе, анда биз сизге рахматыбызды айтабыз деп суранышкан. Бизгече 4 саат сүйлөшүп отуруп, кыргыз эли койгон талаптардын баарын аткардык. Билип билбей эле жалган маалымат тараткандарга кайрылып кетейин. Кыргызстандын бир дагы жерин алдырбайбыз дейт ал. Ташиев Кыргызстандын
тынчтыкты сүйгөн, согушту жек көргөн өлкө экенин баса белгиледи. Эскерте кетсек, 25-сентябрда Кыргызстан менен Тажикстандын делегациясынын жолугушуусунда протоколго кол коюлган. Ага ылайык Кыргызстандын Тамдык, Тажикстандын Бедак заставасы, Кыргызстандын Булак башы, Тажикстандын Кех посту, Кыргызстандын Катта Туз, Тажикстандын Каракчикум посту, Кыргызстандын Чайхан жериндеги Аксай, Тажикстандын Ходжай Алло жериндеги Шаршара посту кыргыз-тажик чек ара маселеси толук чечилгенге чейин убактылуу жабылган. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын кайтаруу мобилдик чек ара күзөттөрү тарабынан ишке ашырылат. Алар чек араны так белгилеген жана макулдашылган каттамдар боюнча жүрүшөт. Ошондой эле бул аймактарда калктын жайгашуусуна уруксат берилбейт жана чарбалык иш жүргүзүлбөйт. Керектүү жерлерде видео байкоо камералары орнотулат. Баткен облусунда чек арадагы жаңжалдан улам үйлөрүн таштап кеткен 92.521 тургун туруктуу жашаган жерлерине кайта баштады. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Белгилей кетсек, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткен облусунда 136.770 жашоочу эвакуацияланган. Анын ичинен 4.207 жаран эвакуациялык пункттарга жайгашып, 3.800 жаран башка облустарга туугандарынын үйлөрүнө чыгып кеткен. Ал эми Ош облусунан 5.301 тургун коопсуз жайга көчүрүлгөн. Баткен облусуна жалпы 1500 тонна гум жардам жеткирилген. Анын ичинен 264 тонна Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан, 1036 тонна жарандар тарабынан өз күчү менен жеткирилген. Учурда кампада 199 тонна гуманитардык жардам турат. Республиканын аймактарынан чогулган гуманитардык жардамдар оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, Баткен облусту аймагына жөнөтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Республиканын бардык облус жана шаарларында гуманитардык жардамдарды чогултуу боюнча жалпы 129 пункт уюштурулуп кабыл алынууда. 2022 жылдын 26 сентябры саат 10:00 карата алынган маалыматтарга ылайык Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал учурунда жабыркаган калкка колдоо көрсөтүү үчүн ачылган атайын эсепке Кыргыз Республикасынын жарандарынан, ошондой эле башка ыктыярчылардан 273.349.914 сом түштү. Финанс министрлигинен билдиришкенде, атайын эсеп Баткен облусунун калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боемочулугуна бөгөт коюу максатында ачылган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги эмне себептен кыргыз улакчылары 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына өз аттары менен барбаганынын себебин түшүндүрдү. Маалыматка ылайык Кыргызстан бардык авиакомпаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жалгыз гана Mualem Aviation компаниясы белгиленген шарттарга гана аттарды алып барып, кайра алып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча аттар 2022 жылдын 27 сентябрында учуп, кайра Кыргызстанга 3 октябрда кайтып келмек. Бирок Түркия тарап Көкбөрү көчмөндөр оюндарында расмий мелдеш катары киргендиги тууралуу маалыматты кеч бергендиктен, аттарды кайра Кыргызстанга алып келүүдө авиакомпаниянын учуу мөөнөтүн башка тараптар ээлеп алгандыгы белгилүү болгон. Ошондой эле кайра аттарды Кыргызстанга алып келүү мөөнөтү 2 жумадан узак убакытка чейин созулган. Мындай узак мөөнөткө аттарды Түркияда кармоо шарты Кыргызстан үчүн туура келбегендиктен, оюнга катышуу үчүн аттарды Түркиядан ижарага алуу чечими чыккан деп айтылат маалыматта. Аталган авиакомпания Кыргызстандын 24 жана Казакстандын 15 атын Түркияга алып кетмек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жана Казакстан аттарды ижарага алышты. Оюнчулар көчмөндөр оюндарына катышууга толук даяр. Эскерте кетсек, 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстан спорттун 11 түрү боюнча катышат. Ош шаарынын жогорку окуу жайларынын жатаканасында Баткенден убактылуу эвакуацияланып келген үй бүлөлөрдүн 50-гө жакын балдары бар. Жаш жеткинчектерге билим берүү үзгүлтүккө учурап, тажик тараптын аткан минометторунун үнү азырга чейин жаш балдардын кулагында жаңырып турат. Мындан улам наристерлерге жагымдуу маанай тартуулоо шаардагы театрлык сахналаш көрүнүштөрдү коюу демилгеси башталган. Өспүрүмдөргө арналган алгачкы сахналык программаны Бабыр атындагы Академиялык Өзбек музыкалык драма театрынын маданий жамааты аткарышты. Театрымыздын репертуарынан орун алган Буратинанын жоруктары спектаклын коюп жатат. Балдардын аябай маанайы жакшы, чыгарманы жакшы кабыл алып атышат. Буюрса, бул биринчиси эмес. Биз тез биздин репертуарыбызда балдар үчүн жана бир канча спектаклдар бар. Аларды да келип коюп кетүүгө даярбыз. Өспүрүмдөрдүн сүйүктүү жомок каарманына айланган Буратинанын жоруктары да тартууланды. Балдардын маанайы көтөрүлүп, жүздөрүнө жылмаюу келгени байкалып турат. Эртең дагы Курчак театры кыргыз жомок каармандарынын сахналык программаларын тартуулашат.
Качан мультфильм көргөн эмесмин. Бул мультфильм жагып атат. Жомок каармандарынын сахналык көрүнүштөрү жаш өспүрүмдөргө аз да болсо эргүү берип, октун үнүн угууга түрткү болорун ата-энелер айтышууда. Тамак аш, кийим-кече толук камсыз болуп жатканы менен өз үйлөрүнө жана мектептерине эрте барууну самаган балдар көп. Уктап аткан жеринен эле балдарды ойготтук, тургула октор уже келип калган коргонго чейин. Аябай ок атышып атты. Балдар стрессте ыйлап атты, уже өздөрүн жоготуп алганда булар. Урушту, октун үнүн уккан сайын балдар өзүн жоготту. Алаксыттык, алып качканга аракет кылдык. Ошко келдик. Кудайга шүгүр, аябай жакшы карап атат, аябай ыраазыбыз. Балдарга ошентип кинотеатр, игрушка, тамак аш, обед кечинде аябай жакшы жеткирип берип атышат. Аябай жакшы карап атышат, ыраазыбыз. Эртерээк айылды тазалап, окторду, мисалы жарылбай калган миналар бар, ошолорду тезирээк неметип, бир жансып кылып чакырса жакшы болмок. Анан жокелерди көбүрөөк коюп, биздин заставаларга. Заставалар дагы жарылып жок болду дешип атат. Эми чоңураак кылып куру берип. Тажик тараптын куралдуу кол салуусунан коргонуу үчүн Баткен областынан 90% калк эвакуацияланган. Расмий маалыматта жалпы 140 миңден ашуун жаран коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Бүгүнкү күндө Баткен областынан Ош шаарына 5 миңден ашуун адам келген. Эвакуацияланган жарандар тамак аш, кийим-кече жана жууркан төшөктөр менен камсыз болушкан. Ошондой эле балдардын өздүгү жана саны такталып бүткөн соң Билим берүү министрлигинин атайын программасы менен окууларын улантышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргыз жана казак салты, өнөрү, маданияты, дээрлик окшоштугу баарына белгилүү. Бүркүтчүлүк эзелтеден бери эле эки элдин ынак жана сейрек кездешүүчү өнөрү. Азыркы мезгилде куш таптагандардын саны азайып барат. Бирок ошентсе да, Орто Азия чөлкөмүндө алгыр куштардын ар түрдүү кызыктуу мелдештери өткөрүлүп турат. Астана калаасынан Кыргызстанда ошондой жарыштардын бирине катышкан бүркүтчүнү кездештирип калдык. Бул байыркы өнөр атадан балага, андан соң небересине да өткөн. Бала акемиздин акелери устаган бүркүттө. Сол акемизден үйрөнүп бала кезимизде көзүмүз ачкандан бери осы бүркүткө үйрөндүк. Акемиз бүркүтчү болгон, о киши дүйнөнүн күнгө 9 жылдай болду. Сол акемизден үйрөнгөнүмүздү ары карай үйрөтүп өзүм балаларыма үйрөтүп атырмын. Бүркүттү жакшы үйдө бүркүт болмаса отура албайм. Бүркүт биздин эң керегимизде турмаса ыңгайсыз жагдай болот. Өзүм де осы бүркүтпен балалар тәрбиелеп отырмын. Өзүмдүн балаларым да осы бүркүттү көрүп өсүп келатыр. Оларда 4 бүркүтүм бар колумда. 4 бүркүт азыр жарыштарга катышат бүркүттөр. Булар бүгүнкү мына Астанада Байтеректин 20 жылдыгына орай осы арада казак үйлөр тигилип, кишилерге делегацияларга бүркүттөрдү көрсөтүп атырмыз. Бүркүттөр осы алыптагы осыдан 4 жыл бурун Кыргызстанда болгон көчпендилер оюнда 3-чү орун алган бүркүт бар бул жерде. Осы жакында гана Кыргызстанда көчпендилер оюну болду ғой. Сол кезде биздин Кыргызстанга Казакстан командасы барып 1-чү орун алып кайтты бүркүттен. Ителигиден 2-чү орун, 3-чү орун алып кайтты. Бүркүттен 1 мен 2-чү орунду алып биздин балалар бар. Өзүбүз осында бүркүт баптап үйрөтөбүз. Казакстандын бүркүтчүсүбүз. Негизинен ар түрдүү иш-чаралар болгондо тапталган куш, жаныбарларды көрсөтмөгө алып чыгып, анан алар менен келгендер кызыгышып сүрөткө түшкөнү менен куш таптоонун түйшүктөрү жана алар менен алектенип улуттук салтты улоо башка нерсе. Серикбек мырза укум-тукумдан калган бүркүтчүлүк өнөрдү улантып, уулу Эрасылга да үйрөтүп койду. Ал да кызыгып, дайыма атасынын жанында. Буну папам экөөбүз баптайбыз. Бул азыр 5 айлык, буну таудан сап алганбыз. Азыр буну баптап, жарыска үйрөтүп атырбыз. Софиевка ауылынан келдик. Сол үйүмүздө өзүбүз эт берип, тамак берип баптайбыз. Алгыр куштардын ичинен бүркүттөрдүн саны азайып баратат. Алар эң узак 50 жылга чейин жашашат. Аңчылыгы мыкты жана чапчаң. Бүтүн жан-жаныбарлардын ичинен бүркүттөн баатыры жок деп эсептелет. Канаттары узун, тырмагы абдан курч болот. Алдынан чыккан жаныбарларды кое бербейт. Анан да асманда учканда эң бийиктикке чейин көтөрүлөт. Байыртан бери келаткан бүркүтчүлүктө анын өзгөчөлүгү боюнча тапталат. Мүнүшкөрдүн кыран эң улуу бүркүтү эл аралык мелдештерге көп катышат. Мына бул менин жанымда турган бүркүттүн аты Акбалак. Ал 28 жашта. Бир топ жарыштарга жана аңчылыктарга чыгып, ол жолу кайткан. Казакстандын чемпиону аталган. Ошондой эле ал аңчылыкка чыкканда түлкү, коён жана башка жаныбарларды алат.
мүнүшкөр кыраан куштарын баптап барктап багат, аларга балдарындай мамиле кылаарын айтат. Бүркүттөргө камкордук көрүү, мүнөзүнө жараша мамиле кылуу, тамактандыруу баардыгы милдетинде. Биз бул бүркүттөрдү мапелеп баламыздай аялап устайбыз. Бүркүттөрдүн мүнөздөрү бала кезинде калай тарбиялейсиң, согон байланыштуу мүнөздөрдүн баары жакшы бүркүттөр. Бүркүттөр коян, түлкү, каскыр, карсак сондайлардын этин жейт. Оларга жанагындай свежий эт бермесе болмойт. Андай жаман даланын кара кустары мисалдап жемтик жей берет, булар ондай эт жемейт. Булар толка свежий эт жейт, таза эт жейт. Кыркүйек айынан бизде акпан айына чейин аңчылык убакыты ачылган кезде биз осы бүркүттөр менен аңга чыгабыз. Аңга чыкканда бизде кар жауганда абай атамыз айтады, кансанда да чыгады бүркүт жаңга дейт. Сол осы кар жауган кезде биз аңга деген кызуучулугубуз ачылат бүркүтпен. Осы Астана маңайында сол түлкү, коян, карсак дейтин сондай аңдарга саламыз бүркүттү. Калган убакыттарда буларды жарыска дайындайбыз. Мына бул бүркүттүн аты Акыйык. Ал 1 жашта. Азырынча ал аңчылык менен мелдештерге даярданууда. Эзелтен эле кыргыз жана казак эли дос, тууганчылык, куда сөөк болуп катышып, не бир чоң иш-чараларда, мааракелерде салттарын бирге көрсөтүшүп, таягандарын, алгыр куштарын жарыштырып, жана башка бир катар улуттук оюндар менен өзгөчөлөнүп келишет. Клара Кудайбергенова, Казакстан, Астана калаасы.